криминал жок деп калбадыңызбы? Кырым-Төбөр Камчыбек Көлбаевдин абактан бошотулушу ошол коомчулукта эки ача пикирди жаратып койду. Кыргызстанда бул адамдын эркиндикке чыкканына тынчсыздануусун билдирген тараптар да болуп атат. Анан Кыргызстанда ошол кылмыштуу топторго каршы чыныгы күрөш жүрүп жатат деп мындай ишенимдүү айта аласызбы? Камчы Көлбаев боюнча ал мен да окудум. Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө туруш керек. Биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай. Мен сен сотто, мен соттой албай атам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун. Мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи мына? Макул болосузбу жокпу? Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраимовдун кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан? Биздин граждандарды сурап атат, өзүнүн граждандарын да эмес, биздин жарандарды сурап атат. Көлбаевди бер, биз Америкага барып соттойбуз дейт. А ошол эле мезгилде мен тышкы иштер министрин жаздырдым посольствосуна, жазгыла, кылмышын берсин бизге, фактыларын, далилдерин берсин бизге, биз ачык соттоп берели деп. Посольствосунан келип катышсын сотко, мына соттоп атат деп. Эгер соттобой койсок, же биз карабай койсок, анда айтса болот эле. МВД жазып атат, ГКМБ жазып атат, Ген прокуратура баягы ВКС менен прямой онлайн связь менен сүйлөштү. Американын спецслужбасы менен. Мына бергиле деп. Жок да, жок нерсени кантип. А биз ал өзүбүздүн граждандарды Америкага бере албайбыз да. Анда эмнеге буга чейин укук коргоо органдары Камчы Көлбаевди кармап, анан ал камалып жатты да? Эми ал баю беренеси менен камалган экен, башында камаганда. Азыр бир нече сумма акча төккөн экен, калганында төгүп берем деп чыгып, азыр төгүп берип атат. Мыйзамсыз баю беренеси менен. Ал киши өлтүргөн жок. Америка айтып атат, наркобарон, наркотик ташыган фактылар бар деп. Фактылар болсо бер десек, бербейт анан. Жөн эле башка эмне кылышыбыз керек анан. Шадиев деп калбадыңызбы? Кыргыз бийлиги Шадиевди кайрып келүү боюнча соңку кандай кадамдарды жасап атат? Эми прокуратурада иш жүрүп атат экен, ошо прокуратура өткөндө сүйлөшкөндө бергиле десе, биз аны карап көрөлү деп ошентип койду дейт. Көрдүңүзбү? Двойной стандарт болуп атпайбы бу жерде. Мен эми Америка менен баягы бир урушуп талашайын, тирешейин деп аткан жокмун, бирок бизде демократия болгондон кийин алар дүйнөгө демократия болсун деп атпайбы? А бизде демократия бар, а бизге салыштырмалуу керек болсо өзлөрүндө демократия жок аларда. Мына мен ушундай эле айтат элем. Көлбаевдин бирок Магнитский тизмесине киргени дагы сиз үчүн маанилүү нерсеби? Албетте маанилүү. Магнитскийдин тизмесине киргендерди ал баягы кылмышкерлерди, ошондой бир коррупционерлерди киргизет аган. Бирок бизге алар айтып атпайбы? Бер бизге дейт. Бизге өткөрүп бергиле, биз соттошубуз керек дейт да, кылмышкерди. Анда биз айтып атабыз, фактысын бербейсиң далилиңди депчи. Далили жок болуп атпайбы булар.